Арбаңыздар Кыдырлуу кыргыз журту. Кейжи Москва каналынын Түгөнбөйт кыргыз баяны долбоорунан эсендешип жатканыма кубанычтамын. Бул долбоор Москва шаарында жашап, иштеп жүргөн жана ошондой эле өнөрүн өрнөктүү элге арнап жүргөн жарандарыбыздын өнөрүн калың журтка тартуулоого арнамакчыбыз. Долбоорубуздун бүгүнкү коногу Москва шаарындагы Кыргыз диаспора аялдар кеңешинин Калыс энелер кеңешинин төрайымы, Ысык көл аксакалдар кеңешинин мүчөсү, Кыргыз туусу гезитинин жылдын мыктысы сыйлыгынын ээси, жазуучу Батыйгүл Макеева эжебиз болмокчу. Кош келиңиз эже. Москва шаарынан эсендешип жатканыма кубанычтамын. Саламатсыңарбы? Ат көлүгү аман эсен жакшы келдиңизби? Жакшы. Москва шаарында жашап эмгектенип жүрүп, ушу Басканиз аттуу даректүү публистикалык баян жазган экенсиз да. Ооба. Ушул эмне болуп жазып калдыңыз? Ушул тууралуу токтолуп өтсөңүз. Эми бул баскан из өзү эле аты айтып турат. Баскан изимди, тагдырларымды жаздым да. Ушул китептин жазылышына Мукамбетов Орузакун классташым менен 48 жылдан кийин жолугушуп Москвада. Анан ошол купуя сырлар, маектешип отуруп купуя сырлар, тагдырларыбызды бири-бирибизге айтып отуруп, анан тагдырларың татаал болуптур, китеп жазсаң бир целый роман болот деп тамашалап күлгөн да. Анан ошо 1-октябрда биринчи жолу жолугушуп, анан мени Орузакун өзү Ысык көл коомунун ардагери экен. Ушул жерде Манас атабыздын айкелине Куран окулуп ата, жүр барып келелик деп экөөбүз ээрчишип келдик. Ээрчишип келип анан ошол жерде көп адамдар бар экен. Кыргыз элчилигинен Абдукуров Райымкул, Кыргыз биримдигинен Эртабылды Шамшиев, анан көп коомдогу адамдар, Тилекманова Гүлмиранын эмеси менен, коштосу менен ушул айкелдин арбагына Куран окулуп атыптыр. Анан ошондо Куран окулуп, жети осуятты, үрп адаттарды, кыргыздын наамын коргойлук деген жакшы сөздөр айтылып, Куран окулуп, бата кылып, ошол жерден намус дейп, даамос дейп, нан борсок окулган эмеге бата кылгандан кийин эле анан ошол өзүмө шык пайда болуп эле Манас атамдын арбагы колдоп, ошондон кийин чыгармачылык ишим башталып калды. Кийин ошол китеп чыгаргандан кийин ойлонот экенсиң да, бул мурун жазуучу болбосом, мурун китеп жазбасам каяктан жүрүп ушундай жазуучу болуп калдым деп ой келгенде анан ошол Манас атамдын арбагы колдоп жүрүптүр. Ошо Манас атамдын арбагын колдосунда Орузакун классташымдын демилгеси менен ошо китеп чыгып калды да. Мисалы өзүңүз медициналык кызматкер болсоңуз, анан ушул жерде эмгектенип иштеп Москва шаарында жүрүп эле момундай чыгарма жазып койгондун өзү жөн эмес да. Балким ата бабаңызда каныңызда бардыр, же эне тарабыңызда бардыр, ушу кандай дейсиз? Ооба. Албетте атам өзү ыр жазчу экен. Ыр жазып чыгармачылык менен анда биз жаш кезекте маани бербептирбиз. Ошо Фрунзе шаарында илгери бир адам папка көтөрүп келип эле атамдын ыр жыйнактарын алып кетип, анан китепче кылып чыгарды да. Анда менде бул эмне деп кызыкчу да эмесмин. Анан энем өзү аябай кыз сайкалдай аябай сулуу аял болгон, чачы жерге эметкен, анан ырды, кошокту, жамакты укмуш айтчу да. Анан илгери жанакы согум союп алып эле анан шерне болуп, бозо жасап эле ар бир айда деген ушундай жоро болуп эле анан ошондо атам менен энем аябай адамдардын көңүлүн аччу да. Анан ага деле маани берчү эмесмин. Биз 6 кызбыз да. Бири эркек, бир тууганыбыз каза болуп калгандан кийин 6 кызбыз. Ошол 6 кыздын ичинен мен такыр ырдачу эмесмин. 6 кыз тең аябай ырдап, конкурстарга катышып, жеңүүчүлөрдөн болду да. Анан бара-бара ошо сиз ырдабай эле ичиңизге топтоп жүрүпсүз да жазган, Ким билет, эми ошо айтып атпаймынбы, биринчиден тагдырдын ушундай татаалдыгы менен көп окуяларга туш келгенимден ушу багаж көп болду да деп ойлойм да. Багаж көп болду. Жакшы адамдар менен жолуктум, жаман адамдар менен жолуктум. Турмушумда жолдошум менен келишпестик болду. Ошолордон чогулуп анан классташым окуп жүргөн интернаттагы баланын 50 жылдагы сүйүүсү ошол мага аябай таасир берди. Ошолордун баарын жыйнактап келип анан ушу баскан из китеби жаралып калды да.
Ушу Москвада Анан ошо канча жылдан бери жашайсыз? айтайын дегеним ушу баска низ чыгармамды жазып алып анан өзүм деген аябай чочудум да. Өзүм аябай самокритичный аялмын да. Анан китепти жазып анан элдер окуса, бул эмне мактангансып өзүнүн деген окуясынын баарын жазыптыр деп элдер эмне дейт деп аябай жаман болдум да, жаман абалда болуп кооптонуп. Анан ар бир эле үй бүлөдө кеңешчи болот экен да. Мен ошо жалгыз баламдын келинчеги бар да. Мен да аны деген атынан да айтпайм, акыл карашаш деп. Анан ошого келиниме айттым да. Келиниме Асел, мен китеп жаздым, эми айыл эмне дейт? Эми айылда билесиңер да, ар кандай айыл тааныш билиштер эмне дейт? Бул эмне болуп кеткен деп сын көз караш менен карайт го. Кандай кабыл алышат деп ошентип эмессем анан мени кучактап үйүп, мама, бул силердин заслугуңар, бул силердин тагдырыңар, эл билиш керек, силердин небереңер билиш керек, балдарыңар билиш керек. Бул тагдырдын баарын купуя сыр кылып жашырбай жазгыла деп, ал биринчи жолу мени ушундай жакшы дем берген турбайбы? дем берди да. Анан ошонун ичине жеңилдеп калдым да. Баланы ошол жолдошум карап калды да. Анан кийин жолдошум өлгөндөн кийин ошол баккан неберем мага суроо берди да. Апа, атам экөөңөр бири бириңерди сүйдүңөр беле депчи. Анан мен эмне деп айтарымды билбей деген башка сөзгө буруп кеттим да. Анан дагы бир экинчи жолу бир Куран окутуп келип классташтарыбыз, анан дагы ошо суроо пайда болгондо анан мен сөздү башкага буруп, мынакей бул эки классташ бир партада отурган, Током менен Исламбек байкеңер 10ду чогуу бүткөн, анан сразу эле окунуп бүткөндөн кийин үйлөнгөн, сүйүү ушулар да, ушулардан сура деп башка жака теманы буруп койдум да. Бирок Москвага келип алып анан балдар баары суроо берет турбайбы, сүйдүң беле, жакшы көрдүң беле деп жазганга туура келди. Анан ошентип китеп чыгармалып калды да. Ооз менен айткандан көрө, муну жазып, андан көрө китепке таштасам өздөрү билип алат. Ачык айтканда балдарым туура түшүнөбү, неберелерим туура түшүнөбү, туура түшүнбөйбү? Ал жагы да бар да, бизде Кыргызда менталитет. Анан ошон үчүн бул адамдын сүйүүсү деген чеги жок экен да. Мени жакшы көргөн адамды эмне себептен жазбашым керек, жазышым керек, 50 жыл жакшы көрүп жүргөн адамды. Анын үстүнө тагдырлар аябай көп, Кыргызстанда жүргөндө да аябай көп күрөш менен жакшы жетишкендиктерге жетиштим. Москвага келгенде да көп кыйынчылыктарды тарттык. 2004-жылы жаңылбасам карышкылар жылы деп атасак болот. Ошол жылы деген аябай беспредел болчу да. Укуктар тебеленип, жолдон эле кармап деген обезьянкага алып барып, ошондой жашоолорду көрдүк да. Ошо Москвага качан келдиңиз? 2004-жылы келдик. 2004. 19 жыл болду келгенибиз. 19 жыл. Ошондон бери ушул жакта жашап келатсыз. Ушул жерде жашап, эми ишиң болсо, балдарды ишке орноштуруп койдуң, анан Кыргызстанда баарыбыз эле келип алдык. Неберелерибизден, анан кызым да бой жетип, кызым да келип, анын жакшы көргөн баласы да келип алды да, мен ушул жактан үйлөнөт элем, жайланат элем деп. Анан баарыбыз анан баарыбыз ушул жерге отурукташып калдык. Анын үстүнө мен жакшы жумушка конкурстан өтүп, Кыргыз Москва борборуна ушул эме менен конкурс менен өтүп кетип, жакшы жумуш болгондуктан ушу иштеп калдым да, азыркы күнгө чейин иштеп жүрөм, медсестра болуп. Жумушум жакшы. Бул жерде дагы баягы сиз турмуштун оор тагдырына кабылган экенсиз да. Ушул жерден дагы көп нерсени көрүп, жоон териңиз менен көп нерсени өткөрүпсүз. Ушу мигранттардын тагдырына күйүп жазган экенсиз. Ошол мигрант жөнүндө анча-мынча айта кетейин дегем. Ошол биз келген жылдары аябай ушу ППСник деп коет, паспортный режимный милициялар. Жолдон кармап эле обезьянкага алып барып, эгерде акчаң болсо кое берчи, акчаң болбосо алып кетчи, үйүңдөн бирөөлөр звонить этип, акча алып келип төлөп туруп анан кетчүсүң. Жолдо дайым жумушка баратканда 500 рубль салып койчубуз да. Эгерде милиция кармаса, биз 500 рубль берип жумуштан калбай, жумуштан калса чыгарып жиберет да. Ошол кезде аябай кыйын мезгил экен да мигранттарга. Аябай кыйын мезгил болчу. Анан разрешение на работу деген болчу. Бизде разрешение ар бир 3 айда, азыр асма менен жердей.
таможня союзга өтүп жеңилдик болду, укуктарын билет кыргыздар. А биз ошол убакта укуктарыбызды билбей эле милициядан алдабыз түшүп эле, ал убакта милициялар таеке деп аташчу. А мен жагын келгенде билчү эмесмин да. Таекелери ким? Элдин баары эле таеке келатат дейт деп эмесем, Мирлан балам күлүп, мама билбейсизби эмгиче, таекелер тиги орустун пьесниктерин айтат. Таекелер келатат деп бирибизди деген ушинтип деген эметебиз дейт. Билгизебиз Тергеп дейт. турат турбайбы, Билгизип деген качып кетсин деп, таеке келатат десек, анан тигилер башка жака бурулуп качып кетет. Атынан Ошентип тергеп койсо эле атынан, түшүнөт экен да. Атынан терге ошончу экен. Анан ар бир азыр деген 1 жылда бир узартып атпайбы? Ал жылы разрешение на работу 3 айда бериле берчү. Анан биз Украинага семьябыз менен барып, мен, балам, келиним, да бир тууган эжем барып, чек арадан өтүш керек да, миграционный карта алыш керек да. Эмеге барып, Украинага барып, тонолуп, ал жерден деген өздөрүнүн эмеси бар экен. Акчаны төлөйсүң да, миграционный аласың. Андан өтүп, мындай эмеге келгенче, автовокзалга келгенче ошонун ортосунда омондор болот экен. Омондорго жолуксаң болду, өз кылганын билет экен, ошондо бүт тонолдук да, акчабыздын баарын алып алышты. Акчабыз жок, талаада калып, эмне кылып кетерибизди билбей, анан ошондо бир жапташ эле 16-17 жаштагы балдар жакасында эмесинде акча катып коюптур да, анан апа биздин жакабыздын эмесин сөксөң, ошол жерде акча бар, милициялар көрбөй калды деп, ошолор сактап бизди алып келген. Төртөөбүз ошо талаада калмакпыз. Ошондой күндөр өткөн. Кудайдын арманы менен эле аман эсен жеткен экенсиңер да. Кыйынчылык күндөр өттү, бирок ошолорго карабастан иштедик. Анан жана көп эле айтып атпайбы, бул деген Россиянын эмесин алып алды, жарандыгын алып алды деп. Айла жоктон мажбурланып алдык да. Себеби деген разрешение на работу ар бир 3 айда тажайсың, канча акчаң кетет. Анан өздөрү ушундай положение болуп союзга киргенден кийин Россиялык жарандык алса, официально иштейсиң. Мисалы үчүн мен ошол официально иштеп, мынакей азыр пенсиядамын. Ошол Россиянын пенсиясын алам. А бирок жүрөгүбүз, оюбуз, санабыз эле Кыргызстан. Кыргызстаныбыз да, эли журтубуз, туулган жерибиз Кыргызстан. Бул мажбур түрүндө алдык да, же болбосо жашоо жакшы болсо Москвада, мигранттарга кичине бир жакшы каралса, ошол убакта балким албас элек. Ошол кыйынчылыктан, көйгөйдөн кутулуш үчүн ошо паспорт алганга туура келди. Ошо паспорт алганда деле ошо кыргыздар бирибизди жедик да. Ортомчу болуп деген паспорт алып беребиз деп акчаңды алат, разрешение на работу жасап беребиз деп акчаңды алат да, бербей ошентип качып кеткен. Ошо кыргызды деле алдайт. Азыркы убакта деле ошондой эмелер жолугуп атпайбы? Баягы турмуштун кыйыны болбосо келер белем деп айткандай да. Анысыкандай буга чейин ошол мигрант болуп келгичекти ошо Кара Балта килем заводунда иштептирсиз. Килем жасагандан баштап бөлүм башчы болуп жетекчиликке чейин кызматтарды аткарыпсыз да. Анан ошол жерде Надырбек Алымбеков жетекчи болуп турганда кыргыз эл акыны. Ал кишини сиз устат катары тутунат экенсиз. Анан ошол убакта эле мындай шыгыңызды деле байкаган эмессизби? Жок, анда шыгым жок болчу. Ал кездегине бир аз акындыкка болгон шык же бир жазуучулукка болгон шыкты деле байкабай эле жөн гана баягы кийин устат тутуп калдыңызбы? Мен ошол конкурстан өтүп, ошол килем комбинаты ачылганда, ыздыраппунк ачылды да. Аны ошондо конкурс жарыялады. Фельдшер эме кылгыла депчи, момдай эмеден конкурстан өтсө ошол жерге алат деп. Кароо жарыяланды да, ошо кароодон өтүп ошол эмеге килем комбинаттын эмесине фельдшер болуп, акушерка болуп, физ кабинет, бүт кабинеттерди тейлеп, өзүмчө заведующий болуп иштеп калдым да. Анан ошо Алымбеков Надырбек кабинетиме келип, анан бир аябай ооруп калыптыр, сыркоолоп, тумоо болуп. Анан укол атып бердим. Анан укол атып бергенден кийин акчаң канча? Тиги таластыктар айтат, маянаң деп сүйлөйт экен. Таластык да алчы. Анан маянаң канча дейт, анан аз эле деп күлүп койдум. Анан бир күнү деген эмеден чакыртып жиберипти, селектор мененчи. Анан барсам, очередьте турчубуз да. Барсак, эме дейт,
Врачка берем, очередиң жакын калды, тизмени карадым, врачка берем. Сен жөнөкөй эле медсестра экенсиң, сага бербейм. Эгерде ткач бизге жетишпейт, ткач болуп которулсаң, анан үй аласың деди. Анан ошол себептен мен ткачка которулгам. Жолбосо котормак эмесмин. Үйгө келип алып, ары ойлонуп, бери ойлонуп, түшөлүп, жолдошума эме кылдым да, кеңеш салып, эмне кылайын десем, өзүң бил, сен менден акыл сурамак белең, өз акылың өзүңдө деп анан таң атканча ойлонуп чыгып, мен кимим поддержкам болбосо, үйдөн ажырагандан көрө кара жумуш жасаганым жакшы деп анан ткач болуп которулуп кеттим да, бирок ошо таарынып калдым да, кимгечи? Надырбек Алымбековичке. Бул эмнеси, врач болсо эле врачты адам катары санап, медсестра болсо мен өзүмдүн ишим жакшы элем, эмнеге мындай отношение кылат деп. Анан ичимден өзүм өжөрмүн да. Мен буга көрсөтөм дедим. Заочно окуйм деп окуп, анан ар бир жылда ушу көтөрүлүп, инструктор болдум, начальник болдум, неме болдум. Бирок ошонун кыракы киши экен аябай байкап жүрдү да. Байкап жүрүп, мени аябай эмеси менен өстүрдү, аябай каардуу киши болчу, ушундай талапкер болчу, аябай кандай десем, караны көрүнгөндө, планерка өткөзгөндө элдер титиреп турчу да. Ушундай аябай эме сүрдүү киши болчу, өзү сарыраак келген. Анан институтту бүткөндө перестройка болуп калды да. 91-жылы. Союздар урап, ар кайсы жака таланып, толонуп, колхоздар, совхоздар жок болуп, ишканалар иштебей калгандан анан эмеге барып, акыркы жылы окуп атканда анан ошол жердин ректор айтты. Биз деген самофинансирование өттүк, эгерде акча төлөсөңөр диплом аласыңар, акча төлөбөсөңөр диплом албайсыңар деп. Анан Алымбековго келип эле кирип айттым. Акча которо аласыңарбы? Менде эме шарт жок. Эгерде акча төлөсөңөр мен диплом алып келем. Эметпесе 6 жылдык мээнетим өлөт деп ошентсем, анан бухгалтерин чакырып алып, бизге ушундай адис керек. Сен мага таарынып жүрөсүң, таарынбагын, мен сени тарбияладым деп ошол жерден өзүнүн эмесин, акыл насаатын айтып, аябай өжөр экенсиң, көп нерсеңди байкадым, жакшы сапаттарың бар экен деп анан ошондон Надырбек анда устат эме жагынан, чыгармачылык жагы эмес, мени тарбиялаган жагынан устат катары. аябай мени бекем камчысы менен, сөзү менен, ушу начальник болгондо да эми орус тилин начальник болгондо деле орустан жакшы билбейбиз. Анан мен ошо 1-курсу бүткөндөн эле эң начар эмеге начальник кылып приказ кылып коюптур. Анан приказ менен тааныштырды биздин зам начальник производства. Анан мен болбойм деп ошентсем, ал мынтип айтты, немис киши болчу, Финк деген. Финк Виктор Генрихович деген. Бул приказды мен которгон жокмун. Надырбек Алымбековичке баргын, мен только исполнителим, иштесең иште, иштебесең кой деп. Ал убакта Союзда аябай эме тартип аябай катуу болчу да. Мен тиги түз эле Надырбек Алымбековичке кирип, мен ушинтип приказ эметиптирсиз, мен биринчи эле курстамын, экинчиден орусчаны жакшы билбейм, анан өзүм ткач болуп иштесем, анан мени ким угат деп ошентип деген эмесем эле анан каардуу киши болчу да аябай. Ручканы минтип кармап отуруптур. Ручкасын ыргытып жиберип эле. Кандай немесиң? Чыгып кетчи. Сенден ошо жумуш айландын. Башка кишини коебуз, бар, кете бер деп мындай аябай катуу айтты да. Орой айтып. Орой айтты, анан өзүм ошо жумуштан калбай үйгө барып ыйлап жатып алдым ошо күнүчү. Кечке ошо көмкөрөмдө жатып ыйлап. Анан өзүңдү сороп, анан мейли, эми начальник болсо болор. Анан жолдошум келди да, анан ушинтип начальник койду, эмне кылам десем, ой, жыргабайсыңбы? 8 саат деген станокто тургандан көрө жыргал да, башка начальниктер эмне жыргатып иштеп атыр, сен деле кабинетте отуруп жазып иштемиш боло бер деп мага совет берип койду да. Анан ойлонуп тобокелге салып келип, эң начар эмени берип койду да. Участоктучу, 2-участок. Анан 6 айдын жүзүндө алдыга чыгарып, 1-местолорду алып, Алматыга бардык, Ташкентке бардык, Тажикстанга бардык, Ысыккөлгө барып, анан өзүмдү көрсөттүм да. Көрсө сизге ишенген турбай. Ошо ишенди. Маты экинчи мына китебиңизге кайра кайтып келсек да. Эгер бир суроо сураганга уруксат берсеңиз. Ушу китебиңизде сиз арзыган, сизди арзыган, сизге ашык болгон кишинин тагдыры эмне болду? Кийин
эки тоо көрүшпөйт, эки адам көрүшөт деген сөз бул анык экен да. 40 жылдык мектепти бүткөндөн кийин 40 жылдыкка чогулабыз деп классташтар деген бири бирин издей баштайт. Анан ошондо Жапар классташым айтат: "Мен 40 жылдан бери Батүкүлдү жолуктура элекмин. Ошону таап келсеңер, мен 40 жылдыкта тай соем жылкыга кошуп" деп. Ошо Жапардын үйүндө өтмөк экен да. Анан ошентип Нурбүбү, анан Аскат, анан Бактыгүл ошолор издей баштайт. Сиз Мен таап каякта келсе өзү эле демерчи болот турбайбы? анан каякта деп издей баштайт. Анан бир ошо Нурбү досум Кара Балтага чыкканымды билет да. Кара Балтага келип, анан Акбашат айылын таап келип, анан үйгө келет. Үйдө жолдошум эле жалгыз да, биз Москвага кетип калганбыз. Анан үйгө келип, чай учурунда ушундай биз Батүкүлгө келдик эле, 40 жылга чакырып деп ошентсек, ал жок, Москвада деп анан телефонун алып анан мага чалат. Мен деле классташтарымды эңсеп 40 жылдан бери көргөн жокмун да, 40 кезишкен жыл, эмесмин. Анан мейли барайын деп эле телефондон сүйлөшүп эле анан макулдашып анан эмеге болжол күнү ошо мени тосуп алышты. Бардык, жолдо келатабыз. Анан жолдо келатканда Сиз өзүңүз эле бардыңыз? жок, классташтарым менен чогуу бир Жолдошу жок, өзүңүз бардыңыз? Жолдошум жок. Мен ошо жолдошум барбаса экен деп тилеп атам да. Анткени тиги Ооба. Жапар абага жолугуш керек. Ооба, жолдошума айттым: "Ай, ушинтип 40 жылдыкка чакырып атыптыр. Барасыңбы?" деп калп эле сурадым. Чындап келгенде сөз чынын. Анан ал мени карап туруп: "Ой, классташтарды эмне бар? Өзүң эле бара бер" деп койду. Анан Кудай бир жалгабады деп сүйүнүп атам ичимден. Анан антиминтип дайынданып алам, Бишкекке келсем, Нурбү досум ошо класс интернатта чогуу жүргөн досум тосуп алды да. Анан ошо Аскат классташыбыз кыял бар эмес биздин эмеде, Ош базарынын жанындагы. Анан ошол жерден тосуп алып, анан мени тааныбай калды да. Ой, Батүкүл качан келет? Анан жанында турсам делечи. Тиги ушинтип күтө бересизби? Эрте барыш керек, тияктагылар күтүп калды деп. Анан ой, бул мен Батүкүлмүн, эмне тааныбайсың десем, аябай өзгөрүп кетипсиң деп. Эми жашоо өзгөртөт да. Мурун жапжаш кыз болсом, мончоктой. Анан кийин аябай толуп, бетиме бырыш түшүп, улгайып турсам, анан аял негизи эрте картаят да. Анан турмуштун ушундай тагдырларды тартып атсаң, анан жаш көрмөк белең. Анан жолдо келет деп ырдап, антиминтип эмелерди айтып, анан Нурбү айтып атат: "Ай, Жапардын үйүндө болот. Жапар тааныйбы? Аскат тааныбаган Жапар тааныйт бекен? Давай биз эме розыгрыш кылалык" депчи. Анан мейлиңер деп келдик. Коросуна кирдик. Анан коросуна кирсек эле тиги мени жолдош кыз кылып алды. Тиги кимчи? Анан саламдашып классташтарыбыз менен. Анан Жапар да келди. Мен сразу тааныдым. Анан баарын таанышып, анан Нурбү айтты: "Бул Сиз деле оозучуңуздан учурашып койдуңуз. Учурашып койдум, балдар деле учурашып эле жакшы деле. Эч ким тааныган жок. Анан Нурбү айтты: "Бул подружка менин, эртең караколго барабыз. Силер кабыл этпесиңерби? Чогуу алып алдым эле" дейт. Ой, мейли, жакшы болот деп эле анан үйгө киргиле деп чайга отургузуп калдык. Чайга отуруп калдык. Анан чайдан тааныштырат да, тамада тааныштыра баштады биздичи. Биринчи кыздарга кирсек, кыздар кийинип жасанып атыптыр. Анан кыздар да тааныган жок да меничи. Кыздар да тааныбай калыптыр. Эч кимди тааныбайт. Эч кимди. Анан Нурбү айтты: "Силер кызыксыңар го, мен тааныдым, силер эмнеге тааныбайсыңар? Бул Батүкүл да" деп ошентсе эле. Анан Рая деген көзү жылуу чурап атат. Бирок ким экенин билбей атабыз дейт. Анан Батүкүл анан кучакташып өбүшүп эле анан эмеге киргизди, залга киргизди. Аябай жакшы салынган жаңы үй экен Жапардын үйү. Үйгө киргизди, анан тамада тааныштыра баштады. Анан тааныштыргандан кийин эле баарыңар тааныйт экен десем, менин жанымдагы менин подружкам эме эле биздин классташыбыз Батүкүл деп ошентип тааныштырды да. Алпарчы? Ооба. Алпарчы жок, мен эмем, Нурбүбү. Нурбү досум. Тааныйт экен десе тааныбай койдуңар деп атат да. Тааныйт экен десеңер тааныбай койдуңар, эмне ушунчалык эле өзгөрүп кеттирби деп күлүп, Батүкүл мынакей учурашалы деп эле анан Жапар бул эмеде турган, босогодо келип эле кучактап эметип калды, учурашып. Андан кийин классташтары Асанбай, Эрни, Саякбай келип кучактап көрүшүп, жакшы сөздөрдү айтып анан эме кылдык. Жакшы көңүлдүү өттүк. Биринчи күнү Ушунча убакыт өткөндөн кийин жолугушкан кандай болот экен сезим? Сезим
балконго чыктык да. Балконго чыккандан анан бирибизге деген айта баштады. Каякта жүрдүң, эмне болдуң, катыма эмнеге жооп берген жоксуң деген суроолор туулду. Көрсө менин энем Үмүткан энем. Кат келе баштаптыр, бирок катты энем бербей эле тытчу экен. Мага жеткизбей. Жапар 28 жашка чейин мени издеп үйлөнбөптүр. Мен Батүкүлгө үйлөнөм. 28 Ооба, жашка 28 жашка чейин. жакшы эле көп жыл эле күтүптүр да. Күткөнүнөн да ошол үйдү мага арнап салыптыр. Бул черченияны жакшы чертчү да. Сабакты начар окуган менен черченияны аябай жакшы чүйчү деп Жана бала кезде кыялданган. Бала кезде кыялданып, мына 2 этаж үй болот. Үстүндө деген балкон болот. Балконго 2 мындай эмете турган кресло коюп, экөөбүз отуруп мындай чалкалап деген эме кылабыз. Термелебиз деп ошентип айтчу да. Кыялдан анан мен аны деген маани берген эмесмин. Анан ошо балконго чыкканда анан сигарет тартат экен, сигарет тартып анан каякта жүрдүң, кандай деп жашоолордун баарын сурап анан мен 28 жашка чейин үйлөнгөн жокмун, аябай издедим. Жолдош балдардан сурадым, такыр дарең билинбей кетти деп анан ошондо мен өмүр баянын баарын айтып бердим да, анан аябай жаман капа болду. Действительно эле мындай өңүнөн капа болгон. Анан мен сага арнап ушул үйдү салгам, мынакей могу жерге отур деп өзү бир креслого отурду, мен креслого отурдум. Ошентип көп сөздөр дебет. Анан баягы тобурчагың барбы деп сурады. Анан билбейм, өрүктүдө барбы жокпу десем, мен тобурчагым мынакей деп анан алып келип көрсөтпөдү тобурчагынчы. Ошо баягы катып жүргөн тобурчагын алып келип. Сиздин тобурчак бар бекен? Анан мен ошо ага жетелекмин да, анан ошо тос сүйлөгөндөн кийин деген келинчегине эме берди да, тос берди да. Анан ошондо келинчеги Дамира айтып атпайбы, баарыбызга жакшы тилек каалап, 40 жылдан бери классташтар жакшы маанайда отургула, ден соолукта болгула, үй бүлөңөр менен аман эсен болгула. Анан Жапардын 2 сөзүн бир эле Батүкүл дечи, ушул үйдү салып атканда деле бул Батүкүлгө арнап салынган үй деп, бирок буйрук бизге буйрулуптур, сага буйрубаптыр. Ушул Батүкүл салынган үйдө биз отурабыз деп ошентип айтып берди да. Ошенткенде балдар өздөрү, өзүбүздүн классташтарыбыз эметип калды да, таң калып калды. Анан ошондо тамада Эмис балабыз деген аябай тамашакөй болчу да. Сен Батүкүлдү эмкичи эле сүйөт турбайсың деп ошентсе, анан айтты. Ооба, азыркыга чейин эле жакшы көрөм, тунук суу унутулбайт экен деп эле ошо баардык 40 классташыбыздын көзүнчө эле айтып салды. Анан эртеси тоого чыктык. Атка миндик, анан тиги шаркыратма, тиги кичи жаргылчакта тоо билесиз, карагай кайыңдарга. Анан действительно экөөбүз бөлүнүп кеттик. Кол кармашып, баягы жаш кезекти эздеп, аябай бийикке чыгып баратабыз. Анан булут деген бат эле да. Нөшөрлөп деген эме өткүн жаап кирди. Анан мурун окуп жүргөндө көрдүңөрбү, ошол окуп жүргөндөгү нөшөр ошол кайра ошол 40 жылдан кийин кайталанды. Анан мурун эски боз интернатта боз эмесин костюмун жапкан да магачы. Мында галстук, жаңы костюм кийиптир да, жаңы костюмун жаап, биз карагайдын түбүндө эме бири-бирибиз менен кучакташып турдук. Ошо. Тиги тагдырдын кызыгы ошол 40 жыл өткөндөн кийин ошол кайталанып. Кайра кайталанды, анан ошондо аябай таң калдык. Анан ошондо жашоо кайталанат деген ошол. Анан ошодо бири-бирибиз менен толук түшүнүп, анан өмүр баянымды айтып, эмнеге жок болуп кеткенди, кандай жашоолор болду, эмне болгонун баарын толук анын жашоосун, менин жашоомду неме кылдым. Анан азыр Бишкекте жашайт экен. Ар бир жылда барганда ошо жолугуп классташтар менен неме болуп турабыз, сүйлөшүп. Анан ар бир майрамда, ар бир немеде бир айда бир звонить этип, телефондон Батүкүл, кандайсың, неберелериң кандай, балаң кандай, кызың кандай деп дайым жакшы сөз айтып турат. Жакшы. Ошондой эме үзүлгөн жок. Тунук сүйүү деген баягы катнаш үзүлгөн жок. Ошол бойдон сакталып калган. Ошол бойдон сакталып калды. Жолболду Алыбаев чолпонунда деле ырдап атпайбы. Кул мырза, Аксаткындын кул мырза алда мендей сүйгөндүр деп ансыгандай, ошол ар бир убакта өзүнүн сүйүүсү болот экен да. Ошол дайым ошол жакшылыгынан жалгасын, бар болуңуздар. Анан азыркы интернет заманы болуп калды дежи. Азыркы жаштарыбыз телефондон чукулап эле китеп окуганга көңүлү жок да. Баарын дүйнөнү
ушу интернет аркылуу таап алышат. Эмнени кызыкса ошону таап алып атат да. Ушундай заманда ушу китеп окуш үчүн кайра кантип кайтарып келсек болот жаштарды? Эми азыр заманбап деп атпайбызбы? Замандын талабына балдарыбыз деле могу деңгээли өсүп, жакшы нерселерди көрсө деген менен биз балдарыбыз ушул окубай калганы аябай бизди ойлондурат. Китепти чынын деле окушпайт, баалашпайт. Китеп окуганды токтотушту. Бир жагынан бул технология өсүп өнгөнү менен балдардын ушу телефонду карап атып, көз майын алып, көздөрү азыр бүт очки тагынат. Китепти такыр окубай, бул духовный байлыктары жок болуп калып атат да. Материалдык байлыктары, телефонго кызыгып, жанакы айфон алабыз, анан смартфон алабыз деле ошол көз караштары башкача болуп калган. Духовный байлыктары аз болуп атат. Эми бул бүт кыргыз элинин көйгөйү да, бүт дүйнө жүзүнүн көйгөйү. Ошондуктан мен айтат элем, ушул окумуштуулар ушуга көбүрөөк көңүл бурса. Бизде азыр Москвада Бакыт деген бала китеп биздин той деген жакшы нерселер жасап жүрөт. Ар бир айда, ар бир ушундай кече өткөзүп, китептерди сатат, китеп кызыгуу дүйнөсүн өткөзөт, көп нерселерди өткөзөт. Анан ушундай диспут, КВН, жанакы тажрыйба алмашуу ушу бала бакчадан башталса, мектептен башталса, ушундай көп. Анан Москвада жанакы кафе-сафелерде эмес, могу библиотекаларга барып, көп нерселерди өткөзсө жакшы болот деле деп ойлойм. Биз көбүнчө кыргыздар азыр бир жакшы нерсе болсо эле кафелерге барып калып атпайбызбы? Андан көрө библиотекага барып, ушундай бир оюн шоу уюштуруп, китепке кызыгууну арттырып, кандайдыр бир жарыш, айтыш, китептин маңыздарын, китепте жазылган акыл насааттарды, ошолорду көбүрөөк көңүл бөлүп жаштарга ушуларды үйрөтсөк, ошондо кызыгуу пайда болот го деп ойлойм. Мен өзүмдүн түшүнүгүм боюнча. Бирок негизи окумуштуулар, биздин окуу жагынан министрликтер деле бул көйгөйдү билет болуш керек. Ошол жагынан жакшы талап коюп, ошол жагынан жакшы ойлонуштуруп, пландаштырып, ушул маселеге көбүрөөк орчундуу мамиле кылса деген. Эже, бул дагы башка жазып аткан чыгармаларыңыз барбы? Ооба, бар чыгармам. Бул баскан издин экинчи бөлүгү чыгат, Кудай буйрса. Андан тышкары эмнегедир шык пайда болуп, кичинекей кыскача аңгеме жазып атам. Бала жыты деп жана таштанды балдарды таштап кеткен окуялар кезигип атпайбы, бирок ошол окуянын өзүнө күбө болуп. Андан тышкары бул азыр балдар бияка келип эле документ жасагандан туура жасалбай, базадан чыкпай, анан курьер жумушун иштеп, ошондон жана наркотиктерден кармалып көбү эмеге зынданга, абакка отуруп калып атпайбы? Ошол жөнүндө шорун каткан топчубай деген аңгеме жазып атам да, эми бүтөйүн деп калды. Андан тышкары абак деген темада жаздым. Бул абак действительно өзбек бала, эми күнөөсү жок жерден бирөөнүн телефонун жөн эле алып койгон үчүн 8 айга кесилип кетет. Ошол балага жардам бергем да. Эмеден Кашкардариядагы өзбек бала вообще орусча билбейт экен. Ошого жардам берип ошол аңгемени жазып атам. Анан бул сүйүү деген сүйүүнүн чеги жок экен да. Жаш карын деле, майыпты деле, инвалидтер деле сүйөт экен. Анан ошол инвалид кыздын сүйүүсүн капастагы сүйүү деп бир чыгарма жаратып атам. Анан элдер, окурмандар кандай кабыл алат? Аны окулгандан кийин айтышпаса азыр пока ушундай аңгемелер болуп атат. Кудай буйрса. Ооба, ийгилик болсун эже. Анан бул айта кетчү нерсем, эми ар бир нерседе устат болот да. Жана менин жумушумда менин устатым Надырбек Алымбеков болуп шыктанып, мени жакшы адис катары эметти. Бул чыгармачылыкта Жамал Сабаева устатым менин. Анан ошол Жамал Сабаевага арнап бир
эки куплет эме жаздым эле, ошону Жамал Сабаевага арнап окуп коеюн. Уруксат болсо. Жамал ушу менин ыр арнагансыз э? ыр арнагам да. Жамал акын талантың өрчүй берсин, Евразия түрк дүнүйө жолунда, Лүф Кыргызстан калемгер ордосун жетектедиң чыгармачыл коомунда. Поэзия мекендешти тааныттың, көзүн ачып ак булуттар жараттың, устаттарың турса керек кубанып, Ысык көл ханшасы атаганга татыйсың. Жамал Сабаева ушул мени ишылып шакирт катары алып жүрөт. Баскан изимдин презентациясын аябай жакшы деңгээлде алып барды. Анан ошол Жамал Сабаеванын ошол презентацияда эметкен ырын окуп коеюн, мага арнап жазган ырынчы, баскан изге. Турмуштун чындыгынан китеп жазып, туура сүйлөп, так иштеп билим казып, тарбиялап уул кызды неберени, татыктуусуз далай сыйга белес ашып. Айымдар маселесин айкындапсыз, баскан изди боор эттен жаратыпсыз, калыс эне өрнөктүү өмүр улай, 100гө чейин бир роман жазыңыз деп мага арнаган ыры. Ошол эженин айткан тилеги кабыл болсун. Роман жазыңыз, дагы көп чыгармаларды жарата бериңиз. Рахмат. Сиз ушул тагдырда, башыңыздан өткөн оор тагдырда, кыйчалыш турмушту да көрүпсүз, жашоонун жыргалын да көрүпсүз, кууралын да көрүпсүз, көп тагдырды көрүпсүз. Бирок ошол убакта чоң сүйүүгө кабылыпсыз, ошол убакта бөлөк жерде турмуш курупсуз. Анан жаштарга эмне деп айтат элеңиз? Жаштарга айтарым, үй бүлө бул мамлекеттин ячейкасы. Азыр көбүнчө эле жаштар жеңил жумушту ойлоп калганда. Биз илгери ата энебиз урушса, ата энебиз эшикке чыкпа десе, биз аябай тартип катуу болчу. Энебиз аябай катуу тарбиялаган. Ошол энемдин тарбиясынан ушундай жакшы жетиштим деп ойлойм. Азыркы жашоодо ажырашуу деген көп болуп атат, аябайчы. Бири бирине түшүнбөстүк, кече эле той өткөзүп алып, бир айдан кийин үй бүлөлөрүн сактабай кетип калган жаштар болуп атат. Ошолорго туруктуулук, акыл кеп, баарын жетилчөп, биргесип, жакшы жашоо ар бир адамдын өзүнүн колунда. Жакшы жашасам, жакшы жашагысы келсе да адамдын өзүнүн колунан, жаман жашайм десе да өзүнүн колунан. Күлүк болгуң келсе өзүңдү тапта дейт. Максатка жеткиң келсе өзүңдү камчыла дейт. Ошон үчүн максатка жетиш үчүн аракет кылыш керек. Аракеттин аркасынан берекет болот. Балдарыбыз, коомубуз тазарсын, ички дүйнөлөрү жакшы ыйман берсин. Баарыбызга, кыргыз элибизге, журтчулугубузга биримдик, ынтымак, достук, бирибизди түшүнүп, ыйык мамилетте бирибизди ыйык сезелик, туталык. Анда эже, сизге эркин микрофон берели. Өзүңүздүн оюңуздагы дагы айтпай калган нерселерди айтып өтсөңүз. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, энем азыр 104-тө, Үмүткан энем. Ошол энемдин каалоосу, тилеги менен энем айтчу. Мугалим болгун, же болбосо доктур болгун, мейли кыштакта болосуңбу, мейли шаарда болосуңбу, бул өлбөгөн кесип, өлбөгөн адис депчи. Ошол энемдин айтуусу боюнча, энемдин, ата энемдин ошо айткан сөздөрүн угуп туруп, ушул доктурдун окуусун окуп, энемдин айткан жолу менен басып, жаман жолго барган жокмун, турмушумду сактадым. Ала качып кеткен күндө да ушул үй бүлөнүн туруктуулугун бекем сактадым. Көп кыйынчылыктардын баарына чыдадым. Энеме ыраазычылыгымды билдирем. Энем 104-тө, энеме ден соолук, ийгилик каалаймын. 6 кыздан
Енем айтат, кыз деген кызыл алтын, кыздарымдан жырга ал, жакшы жардам күтүп атам, кайда жүрсөң да аман жүр деп. Мен азыр Москвада отурам. Москвада болсо да аба менен менин жакшы сөздөрүм энеме жетет деп ойлоймун. Энеме ден соолук, ийгилик, жакшы күндөрүнүн күбөсү болуп жүрө берсин. Ошол энемди багып аткан сиңдим Майкүлгө ден соолук, каарыны кээ бир кишилер жакшы деле мамиле кылбайт. Баласындай таптап, 104-төгү энемди жакшы багып атат. Ошол сиңдимиме ден соолук каалайм, оорубасын, сыктабасын. Энемди кандай бакса, ошондой сый урмат көрсүн, энемдин жашына чыксын, балдарынан, кыздарынан, небелеринен жакшы күндөрдүн күбөсү болуп жүрсүн. Анан айтайын дегеним, бул тагдыр экен. Тагдырга баш ийишке арга жок экен. Мен сүйүмө жетпей калдым деп мен өкүнбөймүн. Жаман деле болгон жокмун. Кыйынчылыктын артынан жакшы нерселер болду. Жолдошум менен жашадым. Жолдошум мени жаш кезимде эле ала качып кетти. Ала качып кеткен күндө деле кетип калбай, ак жипти аттабай, ушинтип үй бүлө күтүп, ошол жолдошумдан бир кыз, бир уул, балам Мирлан баламдан 3 эркек бала, кызым Үмүттөн 3 кыз, анан 5 чөбөрөм бар. Кудайдын кулагы сүйүсүн. Ушул балдарым аман эсен болсун, үрөм бутактуу болсун, жакшы нерселерге жеттин. Ушул баскан из китепти ошол балдарыма арнагам, ошол барларыма арнаган ырдан бир 2 куплет бир айтып коеюн. Ушул баскан изди балдарым окуп, үй бүлөсүн бекем сактап, жакшы үй бүлө болсун деген тилек менен бир ырларды жазгам. Балдарыма арналган, бул негизги баскан из балдарыма арналган таберик сыяктуу эсептейм да. Из калтыр бул дүйнөгө жасаган ишиң менен, үй бүлөң улап кетсин иштеген иштериңди. Из калтыр бул дүйнөгө акылнаса сөздөрүңдү, үй бүлөң кабыл ал жүрөк сезим менен. Из калтыр бул дүйнөгө тиккен данегиңди, үй бүлөң даам татсын ширин жемиштерден. Из калтыр бул дүйнөгө мурас кыл урпактарга, үй бүлөмө белек кылган талисманды. Балдарым, неберелериме арнаган ырым бул. Балдарым, Кудай берген байлыктарым, издесем да табылгыс алтындарым. Жашоодо балдарым деп жашап келем, силер үчүн аянбастан жаным берем. Жашоодо жөлөк болгон бири-бириңе, ынтымак, ыйман берсин ар бириңе. Эч качан катуу сүйлөп капа кылбай, сыйлашып жашагыла бул дүйнөдө. Баракелде, айтканыңыз келсин, эже өнөрүңүз өркүндөй берсин. Жанагы бата тилектин баары кабыл болсун. Элибизге, жерибизге, ошол 104-төгү энеңиздин батасы сизге тийсин. Ошондой жашты жалпы элибизге берсин, жакшылык болсун. Дайыма өнөрүңүз өркүндөп, сыйдын үстүндө жүрүңүз, бар болуңуз. Мен да бир ооз айтайын. Ушул KG Москва түгүнбөй тарых баяны улана берсин. Өзүңөргө ден соолук, өмүр, ыйман берип, далай кишинин, далай чыгармачыл адамдардын ажайын ачып, жакшы нерселерди жарата бергиле, бар болгула. Силер адамдар менен биз сыймыктанып жүрө берелик. Рахмат эже, айтканыңыз келсин. Дайым оозуңуздагы омоктуу оюңузду калың элдин катмарына жеткирип, элди баталап жүрө бериңиз. Дайым жакшылык болсун. Ушу баскан из чыгармаңыздан кийин дагы чыгармаларыңыздын далайын чыгарып, ошолордун ачылышы болуп, ушул жерден дүйнөнүн бору болгон Москва шаарынан бүт кыргыз элине, жалпы эле Азияга ошол өзүңүздүн эмгегиңизди, талантыңызды тааныта бериңиз, бар болуңуз. Рахмат. Дайым кыдырлуу кыргыз элибиздин телегейи тең болсун, келечеги кең болсун. Түгөнбөйт кыргыз баяны. Бар болуңуздар.